Бизден алдыңкы канчалаган адамдар өткөн бул дүйнөдөн. Бийлик ээлери үчүн кандай деген чоң бийлик ээлери, байлык ээлери үчүн кандай деген улуу чоң ушундай байлар өткөн. Бирок биз тирүү адамдар үчүн бул биркем дүйнөдө мындай тарыхтар көп өзүнүн жакшы бир таасирин бере бербейт. Эмне себептен туугандар? Аллах субхана ва таала мына ушул адамдын табиятына мына ошондой алсыз бул дүйнөдөгү болгон кооздолгон нерселерди жараткан мына ушул пенденин табиятына, анын жүрөгүнө сүйкүмдүү кылып киргизип койгон. Ошондуктан бизде бул нерсенин границалары немерен. Шариатыбызда бир эреже бар. Мына ошол эрежени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөтүп, осуят кылып таштап кеткен. Ал эреже эгерде ишке ашкан болсо, демек сөзсүз түрдө ошол туура ишке ашкан болсо, анын пайдалуу жактары болот. Эгерде жок бул нерсе ишке ашпастан адамдар унутуп таштап жибере турган болсо, сөзсүз түрдө өзүнүн терс таасирин берип келет. Ал мына ушул дүйнөдөгү болгон бардык рахатты, дүйнө жашоосундагы болгон бардык кайфтын баарын бускан, рахатты талкалаган, адамдын жүрөгүнө ушундай бир кайгыны тарткан, адамдын эртеңки күнүн ушундай бир кара булут бастырган бул өлүм болот. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Акфиру мин зикри хадимил лаззат". Мына ошондой рахаттарды, таттуу нерселерди сындыра турган нерсени көп силер эстегиле деди. Мына ошол нерсени эстеп жүрүү бул мусулман адамдын чыныгы Кудайга таква болгон мусулман адамдын образында ушул нерсе сөзсүз түрдө болуш керек. Өлүмдү адам эстеп жүрүш керек. Бирок бул өлүм туугандар адамдарга ошондой бир терс, негатив, адамдардын ушунчалык бир рахаттанып турган ушундай бир жыргал жашоосуна ыңгайсыздык, дискомфорт тартуулап, көпчүлүккө бул нерсе жакпайт. Мындан башка тема жокпу? Эми бир жакшына эс алып отурганда мындай эле жөн эле эс алып отурсак болбойбу? Сөзсүз түрдө ушул нерсени эстеш керек беле? Кыскасы ушул сыяктуу нерселер. Туугандар, бул рахатты сындыра турган өлүм адамдын денесиндеги болгон шахват, адамдын каалоолору, мына ошол адамдын каалоолорунун баарын, аброюн төккөн жана төмөндөткөн нерсе болуп келет. Адамдын акыретин жакындатат. Өлүмдү эскерип туруу адамды күнөөлөрдөн тартып турат. Адамдын таш сыяктуу болуп, Аллах Таала Кур'ан Керимде айткандай: "Фахия кал хижарати ва шадду касва". Адамдардын жүрөктөрү таш сыяктуу, балким ал таштардан дагы каттуураак деп Аллах Таала Бакара сүрөсүндө айтат. Мына ошол адамдын жүрөгү таштан дагы өткөн, таштан да каттуу экендигин баяндайт. Ким өлүмдү эстеп өмүр сүрө турган болсо, мына ошол адамда сөзсүз түрдө 3 касиет пайда болот. Бул адам кечирим сурашы, Аллах Таалага тооба кылып күнөөсүнөн кайтуу. Мына ошондой күнөөсүнөн тооба кылуу, мына ошондой нерсе адамга насип этет. Пенде өзүнүн жасап жаткан туура эмес нерселерин бул көрүп баштайт. Ошону өзүнүн тутуп турган иши туура эмес болуп аткан болсо дагы, мисалы көпчүлүк адамдар үчүн карманган жолу туура эмес, бул зулум, бул акыйкатка дал келбеген жол экендигин билсе дагы, бирок ошол нерсени тутуп келет. Бул ошол адамдын жүрөгүнүн таш болгондугунун белгиси. Жүрөк таш болгондон кийин бул таш жүрөктөн жылуу сезимдерди күтүш бул пайдасы жок. Жакшылык күтүш пайдасы жок. Мээримдүүлүктү бул жүрөктөн күткөн пайдасы жок. Өлүмдү көп эстеп жүргөн инсандын жүрөгүндө каниеттүүлүк деген сезим пайда болот. Мына ошол көпчүлүк адамдардын бүгүнкү жашоосунда мына ошол каниеттүүлүктүн жоктугу адамдарга бактысыздыкты тартуулап келет. Тапкан дүнүйөсү, тапкан акчасы, эптеп ушул жеткен бир абалы, жашоодогу абалы эч качан ушул адамды бир рахат тартуулаган жок. Аз, жетпейт, эч нерседен каныкпайт бул. Кудайга шүгүр деп айтайын дебейт. Жок, дайыма карасаң бул адам страдания менен жүрөт. Жүрөктө каниеттүүлүк жок. Адамдын жүрөгүн эгерде мына ушул каниеттүүлүк деген нерсе менен эгерде жүрөктү тойгузбаса, бул адамды бул дүйнөдө эч нерсе тойгуза албайт. Эч нерсе. Ошондуктан ушул адамдын, пенденин бул дүйнөдөгү жасап жүргөн нерсеси, анын көздөгөн максаты, сүйүп жүргөн нерсеси, мына ошол нерсесине жетип, бул адам ошол нерсесинин заложнигине айланат. Өлүмдү көп эстеп жүргөн мына ушул пенденин дагы бир жакшы пайдалуу жагы, туугандар, бул адамда Аллахка болгон ибадат үчүн болгон аракеттин пайда болушу, бул жүрөктө пайда болот. Ибадатка болгон аракет пайда болот.